экөөбүз арыз жазышпайбы? Арыз келдиби? Ошо арызга бул жерде сүрөтүн чыккансыздар обязательно. Жазган ала келди деп мен алып келдим да. Жазган кишинин сүрөтү. Анан инвалидность боюнча ар бириңерде инвалидность бир дептерби? Жакынчылык бир дептер. Жардамга муктаж, жардамга муктажга. Пособие боюнча бир дептер. Ар бир бул азыр айтып атпаймынбы? Айткан боюнча 8 эме боюнча. Мен туруп мисал үчүн жакынчылык боюнча ар бир айыл мага эме бергиле. 3төн киши бергиле же 4төн киши бергиле деп калам. Ошол моментте шак мага бергенде болосуңар. Обязательно дептериңер болсун. Ар бир айда мисал үчүн менде азыр кээ бир жерде болуп атат. Силер азыр айлыңардан бүтпөйт десем, кээ бир жерде силердин айлыңардан байлар келечи. Кээ бир жерде отурганда бул айылга мен жардам бере алам дегендер болуп атат. Ошол маалда мен шак мына деп список берип чалып туруп список бергиле мага жакырып биле аздан. Анан ошо бүгүн бала мисал үчүн баланчага бердиңерби? Мисалы Элизат айымга бүгүн гуманитарный помощь бердиңер. Элизат айымды уже шак алды деп аласыңар. Линкилерди жылдыргандай болду. Анан бир эле адамга кайра бере бербей. Ооба. Ошон үчүн ал принципте туруш керек да ошо. Ошон үчүн дептерлерди ар бириңер эме болуп турсун, макулбу? Bir ayda bir iş работа конференция кылып туруп отчет bir ayda bir кылып турабыз. Bir ayda bir кылсак болот да, эки кылсак болот.